Bismillahirrahmanirrahim. Merimdi, ırайымды борекер, улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ар бир иш Аллах Тааламдын аты менен баштала турган болсо, ортосу дагы, аягы дагы мыкты болот. Урматтуу жамаат, Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун кезектеги муктаж үй-бүлөлөргө салып жаткан 50-нчи үйү башталды. Бул жагы Кызылкаяга жакын. Бул жагы Кадамжайга жакын. Экөөнүн дал ортосуна мына Макбарат деген эжекебизге 50-нчи үйүбүздү баштадык. Аллах Таалам жардам берсин. Бул кайрылуу албетте Аллах Тааламдын жер бетиндеги берешен досторуна дүйнөсүн дагы курган, акыретин дагы курган. Жакшылык кылып өзү дагы сүйүнгөн, өзгөлөрдү дагы сүйүнткөн. Бул жакшылыкта башкаларга өрнөк боло алган, ибрат боло алган, стимул боло алган, күзгү боло алган, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, адамдарды ынтымакка, биримдикке чакырган кыргызымдын караан жигиттерине кайрылуу. Аллах Таалама жакындап, пайгамбарыбызга жакындап, бейишке жакындап, дүйнөнүн дагы бейишине кирип, акыреттин дагы бейишине кирип, дүйнөдө дагы бактылуу болуп, акыретте дагы бактылуу болуп, дүйнөбүзгө дагы пайда бере турган, акыретибизге дагы пайда бере турган ушул жакшылыкка себепчи болуп калууга чакырат элек. Себеби берешендер биринчиден Аллах Таалама жакын, пайгамбарыбызга жакын, сахабаларга жакын, бейишке жакын, алар тозоктон алыс, жаман инсандардан алыс. Адамдардын эң жакшысы башкаларга пайдасы көбүрөөк тийгени. Ал эми амалдардын эң жакшысы бирөөнүн жүрөгүнө кубаныч бөлүшүш. Урматтуу жамаат, бул үйүбүз бүтүп, эжекебиз бул үйгө кирип ала турган болсо, эжекебиз канчалык кубанат, канчалык сүйүнөт. Бул жерде себепчи болуп аткан инсандар бар, аларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса ушундай жакшылыкта Аллах Таалам баарыбызды бир кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.